Саламатсыздарбы, НТС телеканалында жаңылыктар программасы, студияда кызматта Мирзат Муканов. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында кайрадан сел жүрдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жаандуу аба ырайы 5-күнгө чейин созулуп, сел жүрүү коркунучу сакталарын эскертүүдө. Улуттук коопсуздук комитети эми жогорку кеңештин көзөмөлүнө алынабы. Депутаттар УКМК саясий курал болбош үчүн атайын парламенттик комитет түзүүнү сунуштап жатышат. Бишкек ТЭЦиндеги авариядан кийин керектөөчүлөрдүн чыгымы 1 миллион сомдон ашты. Шаар тургундарынан түшкөн арыз даттануулар атайын комиссиянын кароосунда жатат. Бөөктөрдү Улуттук коопсуздук комитетин жогорку кеңеш дагы көзөмөлдөшү керек. Мындай демилге менен айрым депутаттар чыгышууда. Алар бул үчүн парламентте атайын туруктуу комитет түзүү ниетинде. Бирок атайын кызматтын ардагерлери эл өкүлдөрүнүн бул сунушуна караманча каршы. Алар мындай болгон күндө депутаттар абдан маанилүү жашыруу маалыматтарга ээ болуп калат дешет. Парламент мүчөлөрүнүн арасында башка өлкөнүн жараны болгондор чыгууда. Бул өлкөнүн коопсуздугу үчүн өтө коркунучтуу дешет эксперттер. Жаңы сунуш тууралуу тараптардын пикирин Мирбек Айтикеев сураштырып келди. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук комитетинин үстүнөн көзөмөл жүргүзүү ниетинде. Ал үчүн атайын кызматтардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөй турган өзүнчө комитет түзүү сунушталууда. Бул идея депутат Исхак Масалиев менен Наталья Никитенкага таандык. Ошондо парламенттеги 9 тармактык комитетке дагы бирөө кошулат. Демилгечилер бардык мамлекеттик мекемелер коомчулуктун көзөмөлүндө экенин, бир гана УКМК эмне менен алек болуп жатканы белгисиз деген жүйө келтиришүүдө. Булардын негизги бир гана милдети болот, ошо коопсуздук органдардын көзөмөлүнү күчөтүш. Себеби бүгүнкү күндө коомчулук бардык тармактарда көзөмөл жасап атат, ал эми коопсуздук кызматынын көзөмөлүнө эч ким колунан келбейт. Мен ойлоп атам, ушундай атайын комитет түзүү жок дегенде парламенттик көзөмөл болгон коомчулукка жакшылык алып келет да. Андан бир аз бүгүнкү күндө ушул коопсуздук кызматтын туура келбеген функцияларды азайтып, алардын тапшырууну башка органдарга тапшырып койсок туура болмок деген ойдобуз. Ушул комитетке мүчөлүккө барыш үчүн биз кандай бир квалификациялык талаптарды койдурганга аракет жасайбыз да, же билим боюнча, же башка талаптар боюнча. Деген менен атайын кызматтардын ардагерлери бул сунушка каршы чыгышууда. Алардын айтымында улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери мамлекеттик жашыруун сыр болгон маалыматтарга ээ. Демек, комитетке мүчө болгон депутаттарга да ал документтерге жол ачылат. Мындай жагдай мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратышы мүмкүн дешүүдө. Маалымат менен жана документтер менен таанышкандан кийин булар кадимкидей эле улуттук коопсуздук кызматынын кызматкериндей эле болот да булар. Анда буларга дагы улуттук коопсуздук кызмат 20 жылдын ичинде чет өлкөгө чыкканга болбойт. Мен буга макулмун, мен барбайм. Экинчи, чет өлкөлүк өкүлдөр менен мен жолукпайм. Жолукканда мен улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен макулдашып туруп анан жолугам. Жолуккандан кийин отчет берем деп ушундай милдеттемелерди алыш керек. Эгер мен ошол жерде кандайдыр ушул мага белгилүү болуп калган сырларды, мамлекеттик жашыруун сырларды, мен аларды туура эмес пайдаланып бирөөгө айтып койсом, мен анда атууга же 25 жылга түрмөгө кеткенге макулмун деп, мына ушундай мындайча айтканда, ушундай жоболор болуш керек да. Токон Мамутов буга чейин деле мындай демилгелер өлкөдөгү кырдаал өзгөрүп, бийлик алмашканда сунушталып келгенин кошумчалады. Андан тышкары ал жогорку кеңеште башка өлкөнүн жараны болгон депутаттар чыгып жатканда мындай чечимге баруу кооптуу деген пикирде. Ошондой эле адистер УКМКнын төрагасы мамлекеттин башчысы болгон президентке, өкмөт мүчөсү катары премьер-министрге баш ийип, ал эми мыйзамдуулуктун аткарылышын көзөмөлдөөчү башкы прокуратуранын алдында жооптуу экенин айтышууда. Ошол эле Америка же Европа мамлекеттеринин тажрыйбасына карала турган болсок, албетте мындай көзөмөл керек. Бул тарыхтан не тастыкталган. Бирок биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан, өзүбүздүн акыбалыбыздан келип чыгышыбыз керек да. Маселен, ошол көзөмөлдөйбүз деген парламент болобу, же ошол парламенттин ичиндеги комитет болобу, булардын канчалык деңгээлде иштиктүүлүгү эл алдында маалым болгон. Бизге карапайым элге парламенттин өзүнүн табияты белгилүү болуп калды. Керек болсо ошол контролдойбуз деген органдын үстүнөн дагы бир контролдоо же бир мекемеде түшкөн мажбур болобуз. Нече менен бери жасап келатпайбыз. Тигини өзгөртө коелу, аны минте коелу, аны милицияны өзгөртө коелу, анан КГБны өзгөртө коелу.
Анткен менен өзгөрбөй атпайбы акыбал. Маселеге олуттуу фундаменталдуу көз чаптыра албай жатпайбызбы? Мыйзамдын авторлору документти коомчулуктун пикирин эске алуу менен Жогорку Кеңеш каникулдан келгенде анын кароосуна киргизүүнү көздөшүүдө. Ал эми атайын кызматтын ардагерлери болсо Жогорку Кеңештен мыйзам долбоору колдоо таппайт деген пикирлерин айтышууда. Мирбек Атикеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө жарыяланган Тажикстандын жараны Низамхон Жураевден эми Кыргызстандын биометрикалык паспорту дагы табылды. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтык базасына анын манжа изи киргизилген эмес. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Тартип боюнча мындай документ алуу үчүн манжа изи менен ID картанын көчүрмөсүн тапшыруу зарыл. Демек Кыргызстанда мамлекеттик мекемелердин катышуусу жок эле биометрикалык паспорт жасап алуу оңой элеби деген суроо жаралат. Эл аралык издөөдө жүрүп Украинада кармалган Тажикстандын мурдагы депутаты жана ишкер Низамхон Жураев жакында эле кыргызстандык паспорт менен кармалган. Буга чейин дагы башка өлкөнүн кылмышка шектелген жарандары Кыргызстандын мыйзамсыз жасалган документтер менен кармалган учурлар болуп келген. Кыргызстандын паспорту эл аралык издөөдө жүргөндөр менен кылмыштуу топтордун мүчөлөрү оңой ээ болгон документке айланды. 6 жыл мурда Бишкекте грузиялык мыйзамдагы ууру Илья Самсоня кыргызстандык паспорт менен кармалган. Казакстандын бийлиги издеп жүргөн качкын олигарх Мухтар Аблязов дагы биздин өлкөнүн документин алганы белгилүү. Бирок ал окуялардын баарында эски үлгүдөгү паспорттор колдонулган. Ал эми Интерпол аркылуу эл аралык издөөгө алынган Тажикстандын экс-депутаты Низамхон Жураев жакында эле Украинада кармалып, ал кыргызстандык паспорт менен башка өлкөгө качып кеткени белгилүү болду. Болгондо да анда биометрикалык паспорт табылган. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын маалыматына караганда 2014-жылы мамлекеттик каттоо кызматынын Сузак райондук бөлүмүнүн адиси ага эски үлгүдөгү паспорт берген. Былтыр кылмышка шектүү делген жаран документти Ысык көлдүн Балыкчы шаарынан жаңы үлгүдөгү паспортко алмаштырган. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий эң негизгиси биометриялык паспорт берилгенде ал жарандын биометрикалык маалыматы такталган эмес. Документ таптакыр башка адамдын атына жазылган, бирок андай киши жок болуп чыкты. Паспортко түшүрүлгөн сүрөт эл аралык издөөгө алынган жарандык экенин көрүүгө болот. Криминалдык милиция кызматы бул окуяга мамлекеттик каттоо кызматынын адистеринин тиешеси бар экенин аныктаган. Буга байланыштуу кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги жасалма документ даярдоо, ал эми башкы прокуратура кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз документ берүү беренелери боюнча иш козгоду. Бул ишке катыштыгы бар деген мамлекеттик каттоо мекемесинин бир кызматкери кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. по подозрению в совершении преступления задержан главный инспектор отдела. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад областынын Сузак районунун калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин бөлүмүнүн инспектору кармалган. Учурда иликтөө иштери уланууда. Бул ишке катыштыгы бар деген башка адамдарды да текшерүү иштери жүрүп жатат. Тажикстандын экс-депутаты жана Исфарадагы химиялык заводдун мурдагы башкы директору Низамхон Жураев өз өлкөсүндө оор кылмышка шектелүүдө. Ал уюшкан кылмыш тобун түзүүгө айыпталып, Тажикстандын башкы прокурорунун орун басары Толип Бобоевду өлтүрүү, мыйзамсыз курал сактоо, 16 мамлекеттик объектини мыйзамсыз менчиктештирүү боюнча шектелип келет. Тажик тергөөчүлөрү бизнесмен салык төлөөдөн качып, жалпысынан $11 миллион кымырып кеткенин айтышууда. Мындан көп өтпөй эле ишкердин дайыны чыкпай, 2014-жылы жоголуп кеткен. Ыкчам иликтөө кызматкерлери ошол жылы ага кыргызстандык паспорт берилгенин аныктап чыгышкан. Эң кызыгы, анын колуна тийген биометрикалык паспорт алуу оңой эмес. Ал үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат базасына манжа изи берилиши керек болчу. Бул тажиктин жараны 2014-жылы ошондой паспортто жоголгон паспортты таап алып, ошол паспорт сого кайрылып, паспорт алган да. Ал эми ал паспорт башка Кыргызстандын жаранына таандык болгон. Анын аты Моминова Замира деген аялдык болгон. Ал аялды биз түнүк катта жазып алганыбызда ал айтты, ал паспорттун жоготуп койгон деген болчу. Бул тажик жараны Доолотбек Ибрагимжановмун деп ошол паспорт аты жөнүн жазып, ошончо паспорт алганга. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынан билдиришкендей, жаңы үлгүдөгү паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча бир нече факты бар экен. Азырынча укук коргоо органдары алар тууралуу маалымат такталып бүтмөйүнчө комментарий берүүдөн карманышууда. Нурзада Сыдыкбекова, Анастасия Соболева, Эрлан Кемелбеков, НТС. Өлкө боюнча сел жүрүү коркунучу сакталууда. Кечээ нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен өлкөнүн бир нече аймагынын тургундары зыянга учурады.
Баткенде суу ташкындап, Ош Баткен Исфана унаа жолун сел каптаган. Учурда ал жерден оор жүк ташуучу унаалар гана өтүп жатат. Мындан тышкары Аксай айыл аймагынын 3 айылында 15 турак үйдүн короосун сел каптаган. Окуя болгон жерде райондук жарандык коргонуу комиссиясы иштеп жатат. Кечээ Жалал Абадтын Чаткал районунда да катуу жаандын натыйжасында Жунус айылындагы жылгадан сел жүрүп, Сумсар айылынан Шакафтар айылына баруучу унаа жолдун 4 метр жерин жууп кеткен. Мындан сырткары Кызылкоргон айылынан Лагер айылына баруучу унаа жолдун 8-10 метр тилкесин, бир көпүрөнүн капталын сел жууп, жол каттамы жабылган. Ушундай эле жаратылыш кырсыгынан Таластын Ак Бура районунун Аманбаев айыл өкмөтү да жабыркаган. Жаандуу аба ырайы жума күнгө чейин сакталаары маалымдалды. Транспорт каражаттарын кайра каттоо компаниясын дагы улантып, анда айдоочуларга тиешелүү шарттарды түзүп берүү зарыл. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште ар кандай маселелер каралып жатканда айтылды. Депутаттардын пикиринде бул акция учурунда кезексиз каттоо сымал мыйзамсыз кызмат көрсөтүүлөр, ортомчулар пайда болуп, бул кезекте тургандардын арасында нааразычылыктар жаратууда. Айрым учурларда жаңжал чыгып жатат дешет эл өкүлдөрү. Ошондой эле депутаттардын көпчүлүгү өкмөткө аймактарга көңүл буруу зарылдыгын айтышты. Өзгөчө жаратылыш кырсыктары болгон райондордо жабыркаган турак жайларды, социалдык объекттерди, сел бузуп кеткен жолдорду калыбына келтирүү иштерин тездетүү керектигин белгилешти. Парламенттин отурумунан Акмарал Сабаттардын репортажы. Отурум башталганда эле депутаттар өкмөт өкүлдөрүнө кайрылып, жаратылыш кырсыгы болгон аймактарга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын айтышты. Кечээ жакында сел жүргөн айылдардагы жабыркаган турак жай, социалдык объекттерди жана бузулган жолдорду калыбына келтирүү иштерин тездетүү керек дешет алар. Эске салсак, өткөн ишемби күнү Баткендин 3 районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилип, бүгүнкү күнгө чейин алына элек. Ошондой эле өлкөнүн башка аймактарында да табият кырсыктары болуп, бир топ зыян алып келген. Талас областынын Кара Бура районунда Аманбаев айылында, Акжар айылында, Саткей айылында, 3 айылда сел жүрүп, селдин кесепеттеринен 2 километр автомобилдик жол мен транспорттун балансында, анан кийин мектептерди каттап, Саткей айылында болсо чоң көпүрөнү сел алып кетти да. Мына ошого азыр селдин кесепеттери боюнча ошол көпүрө ордуна келдиби, жолдор жасалдыбы, ушуну тез арада маалыматты лично өзүңүз контролдоп турсаңыз. Жаратылыш кырсыгынан кийин эле эл өкүлдөрү эң көп көтөргөн маселе жолдордун абалы болду. Инфраструктураны жакшыртууга деп келип жаткан насыяларды максаттуу колдонулуп жатканын текшерип чыгуу зарыл дешет депутаттар. Быйылкы жасала турганындагы бир обоснованно жасабайсыңар, же проектисин туура эмес чийген кишилер болсо, же ошону көзөмөлдөгөн ошо кесипкөй адамдар болобу, ошолорду бир жоопкерчиликке тартыш керек го деп ойлойм да. А то биз баягы министрлик дейткенбиз, анан министр жумуштан кетип калган. Бул маселени кийин келген министр менин учурумда жакшы карабай калыптыр дейт. Вроде бы быйылкы жылы ремонт жасайбыз дейт, үстүртөдөн асфальт таштайт, кайра эле жер көчүп атат да. Ошондой эле транспорт каражаттарын кайра каттоо компаниясын дагы улантып, анда айдоочуларга тиешелүү шарттарды түзүп берүү зарыл дешет эл өкүлдөрү. Белгилей кетсек, бул акция 3-июлга чейин жүрөт. Депутат Улукбек Ормоновдун айтымында, унааларды кайра каттоо учурунда кезексиз каттоо сымал мыйзамсыз кызмат көрсөтүүлөр башталып, ортомчулар пайда болуп, бул кезекте турган жарандардын арасында нааразычылыктарды жаратып жатыптыр. Жаңжал болуп атты ошол кезекте турган кишилерде ортосунда. Айтып атышты, ар кандай кишилердин атын айтышып, Сүйүн Байке деген чыккан дейт, жана башка чоң кишилердин аттары менен кезексиз каттоо аябай болуп, элдердин кыжырына катуу тийишти. Ошондуктан өкмөт ушул ишти уюштура албагандыгы үчүн, мамлекеттик компанияны ишке ашырбагандыгы үчүн ошо мамлекеттик каттоо кызматы жетекчилигинин жоопкерчилигине карап койсоңуздар. Ал эми айрым депутаттар болсо чет элдик тажрыйбаны колдонуу менен ири IT компанияларга салык салууну сунушташууда. Ага ылайык электрондук түрдө кызмат көрсөткөн чет элдик интернет уюмдар кошумча нарк салыгын төлөшү керек. Себеби алар интернет жардамалары аркылуу ири киреше табат дешет парламентарийлер. Эң башкысы интернет кызматтарына жана интернет сатууларга төлөнгөн салык калк үчүн жүргүзүлгөн мындай кызматтардын баасынан эч жогорулабайт. Колдонуучуларды коркутпастан дагы бир жол белгилеп кетким келет. Мындай салык салуулар сөзсүз эле кызматтын жана төлөмдөрдүн баасынын жогорулашына алып келбейт. Мисалы Россияда ушундай салыктардан кийин баалар жогорулаган эмес. Муну башка өлкөлөрдүн да тажрыйбасы көрсөтөт. Мындан тышкары депутаттар жайкы эс алуу мезгили башталышы менен Ысык көлдөгү айрым жерлердин инфраструктурасын жакшыртып, туристтерге тиешелүү шарттарды түзүп берүү жагын караш керектигин белгилешти. Жок дегенде ажаатканаларды орнотуу зарыл дешет алар. Ошондой эле кыргызстандык мигранттарга башка өлкөгө чыгаардын алдында укуктук жактан билим берүү жагын карап чыгуу зарылдыгы айтылды. Бул Тоң районунда өзүңүзгө
өзүңүздарга белгилүү болгон бир Туздуу көлүбүз бар да, Кара көл деген да аты бар. Ошол Туздуу көл өзүнүн уникалдуулугу менен, дарычылыгы менен ушу биздин Кыргызстанга эле эмес, чет өлкөнүн жарандарына да белгилүү болуп калды да. Ошол жерди, ошол көлдү 2002 жылы биздин өкмөт уруксаат бериптир. Ошол жылдан бери ошол көлдө бир инфраструктура кылып, бир элдер барганда ылайык кылган бир эч нерсе жок да. Элементарный туалеттер жок. Суу жок. Ушул Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн, жана башка жакта жүргөн жарандарыбыздын ушул бир системный жолго алып келип, кандай кылып жардам беребиз, кандай кылып чыгарабыз, ушуларга бир билим берип, мурдагы профессионал техникалык лицейлер бар эле, училищалар, ошолорду кайтып калыптандырып, документ берип, кесип берип чыгарсак, ошолор ошол жакта бир жакшы айлыктарды алып, жакшы иштерди иштейт эле. Айрым депутаттар болсо спортко көңүл бурулбай жатканына нааразы. Бул тармак 2 жылдан бери өзүнө бөлүнгөн 41 миллион сомду өкмөттөн ала албай жатыптыр. Мунун кесепетинен эл аралык мелдештерге бара албай калган спортчуларыбыз да арбын экен. Акмарал Сабатар, Нурбек Каппаров, НТС. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам анын абоненттери 1 миллион сомдон ашуун чыгымга учураган. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармактары ишканасы билдирүүдө. Жалпысынан шаар тургундарынан 59 арыздаттануу келип түшүп, баарынын чыгымы 1 миллион 164 миң сомду түзгөн. 59 кайрылуунун 55 боюнча кенемте төлөнгөн. Калган 4 кайрылуу учурда атайын комиссиянын кароосунда. Эске салсак, ушул жылдын январында Бишкек ТЭЦинде авария болуп, шаардыктарга жылуулук берүү токтотулган. Кырсыктын кесепеттерин жоюу 5 күнгө созулуп, бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Боом капчыгайындагы кафелердин биринде тамактанып, ал үчүн акча төлөгүсү келбей чыр чыгарган инспектор кызматынан бошотулду. Кызматтык иликтөөнүн натыйжасында Ысык Көл областынын жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн ага лейтенанты Бакыт Жукалаевдин жүрүм туруму бүткүл милициянын беделине шек келтирген айтылат. Инспектордун мындай жосунсуз жоругу укук коргоо органдарында иштегендердин этикалык кодексине туура келбей, жалпы милиция кызматкерлеринин кадыр баркына көлөкө түшүрдү дешти Ички иштер министрлигинде. Буга чейин интернетте ашканада отурган тартип сакчысы өзүнүн тамагына бир нерсени салып койгонун көрүүгө болот. Анын бул жасаганы ошол жердеги видео көзөмөл камерасына тартылып калат. Инспектор официантты чакырып, нааразычылыгын айтып, акча төлөөдөн баш тартканы айтылат. Бирок Бакыт Жукалаев бул маалыматты кийин төгүндөп, тамак үчүн акча төлөгөнүн билдирген. Эркинен ажыратылгандардын саны жылына 300 адамга чейин көбөйдү. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы билдирди. Соттолгондор менен айыпталуучулар кармалган абактарда Союз маалынан бери толук оңдоп жаңылоо иштери жүргүзүлгөн эмес, дейт мекеменин жетекчиси. Учурда айрым колониялар реконструкцияланып жатыптыр. Бирок кээ бир жабык мекемелерде оңдоп түзөө иштери каражаттын тартыштыгынан улам токтоп калган. Ошондой эле жаза аткаруу мекемесинин өзүндө кызмат абалынан пайдаланып мыйзам бузган кызматкерлер дагы жок эместиги да айтылды. Абактардагы учурдагы абал тууралуу Кайыр Жайлообекова айтып берет. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын инфраструктура системасы Союз доорунан бери жаңыртылган эмес. Учурда түзөтүү мекемеси колонияларды оңдоо иштерин шаардагы абактардан баштаган. Ал эми кээ бир түрмөлөрдө реконструкциялоо башталганы менен каражаттын жоктугунан токтоп калган. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы билдиргендей, түрмөдө отургандардын тамак ашы үчүн эле мамлекеттин 200 миллион сом бөлүнөт. Өлкөнүн бюджетин үнөмдөө үчүн мекеменин жетекчиси абак жайларында айыл чарба өндүрүштөрүн өнүктүрүү пландары менен бөлүштү. Айтымында, анда соттолгондор эмгектенип, 10 миң сомдун тегерегинде акы алып иштешет. Бул мамлекетке да, эркинен ажыратылгандар үчүн да чоң пайда, дейт. Ошол эмгек тарбия боюнча, эмгек менен тарбиялоо маселесин биз алдыга койгонбуз. Ушуну менен жерлерде мына кирпич заводубуз иштейт, 2 колонияда. Нан боюнча биз бүт өзүбүз бышырып, өзүбүз камсыз кылабыз. А жерде дагы жалаң ушул абакта жаткандар иштейт да. Ошолорду жумушка тартканбыз. Быйыл болсо ошо жазылып атышат. Дагы мен иштейт элем. А жерде мисалы 500-600 киши жатса,
ошонун 100ü иштесе, алар калгандар дагы суранып атат да, биз да иштейт элек, биз да акча табат элек, биз дагы ошо үй бүлөбүзгө ушул зарплатаны салып этелек деп ушундай сурангандар болуп атат да. Аны менен катар Бишкектин чок ортосунда жайгашкан номер 1 тергөө абагында медициналык лаборатория ачылганы маалым болду. Анда ар бир соттолгон адам текшерүүдөн өтүп, маалыматтар бирдиктүү базага киргизилип турат. Бирок бир нече жылдан бери Баш каланын борборундагы тергөө абагын шаардан тышкары жакка которуу талабы коюлуп келет. Учурда өлкө боюнча эркинен ажыратылган адамдардын саны 10 миңден ашат. Алардын 500гө жакыны экстремизм жана терроризмге айыпталып соттолгондор. Арасында шарттуу түрдө кармалып, жазасын жата кабактарда өткөргөндөр бар. Экстремизм менен террорчулук үчүн кесилгендер башка соттолгондордон бөлүнүп, өзүнчө жайда кармалат. Жакындан бери түзөтүү колонияларында таза тилкелер ачыла баштады. Түрмөлөрдүн мындай өзүнчө бөлүнгөн жерлеринде өз ыктыяры менен тамеки жана наркотиктен баш тарткандар кармалат. Учурда андай тилкелерге которулгандардын саны 80ге жетип калды. Бирок мекеменин төрагасы соттолгондорду кармоо жана кызматкерлер үчүн шарттар жакшыртылганы менен мыйзам бузуулар токтобой келет дейт. Айтсак, түзөтүү мекемесинин кызматкерлери тарабынан эле бир нече одуно мыйзам бузуулар катталган. Биздин сотрудниктердин баары эле таза деп айта албайм. Алардын арасында дагы ошол туура эмес иш кылган адамдар бар. Аларды биз ошол тазалаганга аракет кылып, ошол азыр бир мисалды келтирип атам. Биз 17-жылдын аягында биздин өзүбүздүн кызматкер 900 грамм нашаны киргизип бараткан жеринен өзүбүздүн күч менен кармалган да. Мисалы койдун ичегиси менен, ичеги тамак берип атып, ичине бышырып тамак берип туруп, ичине салып ийген наркотиктер кармалган. Же шампуньдун ичине телефон салып ийген болгон. Яблочный соктун ичинде телефон салып ийгендер бар. Ошондой эле жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Чүйдүн Молдавановка айылындагы номер 27 колонияда болгон окуя жана өзүн өзү атып салган аскер тууралуу дагы айтты. Абактагылар мыйзамга дал келбеген талаптарды коюп ачкачылык жарыялашкан. Ал эми өзүнө ок чыгарып өмүрүн кыйган жоокер боюнча ишти учурда аскердик прокуратура териштирип жатат. Мекеме дагы ички иликтөө жүргүзүп, жаш аскер мындай адамга жеке көйгөйлөрүнүн улам барганын божомолдошууда. Эске сала кетсек, 6-июнда номер 19 колонияда кызмат өтөгөнүнө болгону 1,5 ай болгон жоокер өзүн өзү атып өлтүргөн болчу. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС. Кыргызстанда эркинен ажыратылган 285 адам мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгышы мүмкүн. Аларга мунапыс берүүнү жогорку кеңештин депутаттары сунуштап жатышат. Амнистияны адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына жана 1938-жылдагы саясий репрессиялардын курмандыктарынын элесине карата жарыялоо сунушталууда. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы маалымдагандай, учурда түзөтүү колонияларында жана тергөө абагында 11160 киши отурат. Сунушталып жаткан мунапыс 4000ден ашуун адамга тиешелүү болуп, алардын 285и мөөнөтүнөн мурда боштондукка чыгарылышы мүмкүн. Амнистияны өспүрүмдөргө биринчи жолу соттолуп 5 жылга чейин эркинен ажыратылгандарга, кары-картаңдарга, майыптарга, үй бүлөсүн жалгыз баккандарга жана көп балалууларга берүү сунушталууда. Кинезитерапия бөлмөсү Кыргызстанда биринчи жолу Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасында ачылды. Эми дарыгерлер бул ыкма менен неврология ооруларынын кээ бир түрлөрүн дары-дармексиз дарылай башташат. Бөлмөнүн ичиндеги жабдыктарды 30 жыл мурда медициналык институттун педиатрия факультетин бүтүргөн, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө иштеген дарыгерлер сатып беришкен. Учурда Бишкектин номер 3 балдар ооруканасынын неврология бөлүмүндө жаткан балдар эч кандай дарысыз, жаңы аппараттын жана көнүгүүлөрдүн жардамы менен дарыланып жатышат. Кененирээк Рахат Жаныбекова айтып берет. Кинезитерапия бөлмөсү Кыргызстанда биринчи жолу Бишкек шаарындагы номер 3 балдар ооруканасында ачылды. Атайын адистер кээ бир неврология оорулары менен жабыркаган балдарды дары-дармексиз көнүгүү жасоо аркылуу дарылашмакчы. Кээ бир ооруларда, кээ бир травмаларда, жосо жана башка бир туаса кемтиктерде адам баласы бир колунун же бутунун же өзүнүн бир денесинин кыймылынын функциясын жоготот да. Ошомойдон жоготкомойдон, если биз ага дары да таасир кылбайт, башка операция да таасир кылбайт, ошо жоготкомойдон бала инвалид болуп калат. Бул кинезитерапиянын бирден бир багыты ошол жоготкон функциясын башка ыкмалар менен, жосо башка колунун, мисалы үчүн оң колу жосо сол колун, жосо баса албаса кандайдыр башкача кыймыл аракет менен ошол функциясын
толуктоодо. Фарида Момуналиеванын да 9 айлык эгиз балдарынын бири кинезотерапия ала баштаган, анткени баш мээсинин өнүгүүсүн начарлап бир колунун манжаларын жая алчу эмес. Азыр жаңы ыкманын жардамы менен бөбөктүн кыймылдаганы бир топ жакшырган. Биз кинезотерапияга келгенде колубузду ачпай келгенбиз. Азыр бир жерден ачып, бирдемкелерди кармап, оюнчуктарды кармап өзү ойноп калды. Балдардын ден соолугун чыңдоо үчүн кинезотерапияда колдонулуучу жабдыктарды 30 жыл мурда медициналык институттун педиатрия факультетин бүтүргөн дарыгерлер сатып беришкен. Өйдө басканда бул дорожканы именно үйрөтөт да кандай мышцаны иштеш керек. Ошол үчүн биз азыр пока жардам берип атабыз кыймылдаганга. Анан бала көнүп калса уже өзү эле кыймылдап баштайт. Азыр мына бала уже көнүп атат да, өзү эле уже бир аз жардам берип атат да, өзү эле басат. Бул именно плоскостопие, анан разгибательный, изгибательный рефлекске жакшы жардам берет. Бул балдар аябай ушул каражаттарга муктаж болуп аткандыктан биз өзүбүздүн чечимибиз менен бул жакка жардам берип атабыз. Мына көрүп турган сиздердин көрүп турган жабдыктардын бардыгын биздин жардамыбыз менен алышты, биздин бүтүрүүчүлөрдүн жардамы менен. Мен ойлойм, бул биздин бейтаптарга аябай жакшы жардам берет деп ойлойбуз. Учурда кинезотерапия жолу менен аталган оорукананын неврология бөлүмүндө жаткан балдар дарыланышууда. Бул бөлмөдө атайын көнүгүүлөр да жасалат. Дарыгерлердин айтымында мындай ыкма менен дарылануу үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да кайрылышса болот. Алар менен атайын адистер иштешип, баланын ден соолугун бекемдөө үчүн ата-энелерине да кандай көнүгүү жасоо керектигин үйрөтүшөт. Рахат Жаныбекова, Владимир Кубалдиев, НТС. Бишкекте ысык суу бүгүн түнү бериле баштайт. Биринчи кезекте жылуулук электр борборуна жакын аймактарга жылуу суу жетет. Улуттук энергетикалык холдинг кабарлагандай, ысык сууну шаардын бардык тургундарына бир учурда бере баштоо мүмкүн эмес. Бул иш бир нече күнгө созулат. Суу түтүктөрүн оңдоо иштери жыл сайын жүргүзүлүп, быйыл 1 айлык чектөө 21 майда киргизилген. Бул күн мына ушундай окуялар менен коштолгон. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылды. Саламатта калыңыздар.